50 тоннаға чейин алып. 50 тоннадан танчы. 50 тоннаны орточо эсеп менен канчадан сатасыздар мисалы? Биз былтыркы жылы 60 сомдон саттык. Бул фасолго караганда бир кыйла кирешелүү экен да. Фасолго караганда азыр фасол болбой эле калды го. 1 гектар акча болду. Кыскасы фасолго салыштырмалуу кандай экен? Фасолма салыштырмалуу сонун. Жакшы. Жумушчу жумушунан көп ким ойлонуп кетип атат. Багыш керек, караш керек. Жумушу сонун, фасолдон 10 эсе. 10 эсе. Мисалы үчүн мен 20 гектар фасол айтасам, 20 гектар фасол айтасам, ошол жерден мен 40 тонна алчым да. Жер күчтүү кезинде 40 тонна алганда эсептесең, ошо 40 тоннанын түшүмүн бул 3 гектар эле берип коет экен да. Астын 90 сомдон сатты го дейм. 90 сомдон, э? Бир жол 60 сомдон эсептегенде где-то bir 1,5 миллион киреше берип атканда 1 гектар. Эгер 90 сомдон сата турабыз вообще 2 миллиондон ашып кетет экен да. 2 миллион алыш үчүн 1 гектардан фасол тиге турган болсок 15 жыл алабыз, эмне эле? Я. Булар карлик да жылда ала берет. Сүйлөштүк да байке, 1 гектарга башташ үчүн канча акча кетти муну торогону менен? так. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Биз бүгүн Бакай атага Таласта чоң ишкер Миргазы байкен алма багына келдик. Комментарийге жазган элеңиздер, ушундай бизнестерди тартып берсеңиздер деп. Ушу видеону алыстабаңыздар. Ушул алма бак эң кирешелүү тармак болуп жаткандан кийин ушул алма бак боюнча силерге суроо жооп кылып бермекчимин. Биз Талас Жия Таластагы ишкерлердин мүчөлөрү менен атайын кызыгып келдик. Канча киреше берет 1 гектардан? Кандай суроолор бар? Мен силерге Кудай буйрса так маалыматтарды алып бермекчимин. Видеодон алыстабаңыздар. Видеону аягына чейин көрөбүз. Лайк басып коюңуздар. Мынакей ушул бактын жоопкерчиликтүү адамы. Канча жыл, канчалык тигилди бул? Бери баштадык азыр. 2014 тигилген. 2014 тигилди. Ошону бир гектар болушу менен 2 гектар жер экен. Бул 2 гектардан эле чыкпайт негизи, 1,8 ушундай 2 гектар. Канча тонна жемиш алабыз? 50 тоннага чейин алабыз. 50 тоннадан танчы. 2 2 гектардан. Общий бул жерде 1 тонна 1800 эле тур. 1 гектардын алмасы да. Канча? 1800. 50 тоннадан ашык алып атабыз. 50 тонна жылына, э? Жылына. Анан да ашык болуп калат, анан кем бол 50 тонна кем болбу? Булар карлик да жылда ала берет. Жылда ала Эгер берет. поликарлик болсо, бир жыл жакшылап, кийинки жыл азыраак алат. Ушул кеткен болбойбу? Билбейм, андай боло элек негизи. 50 тоннаны орточо эсеп менен канчадан сатасыздар мисалы? Биз былтыркы жылы 60 сомдон саттык. 60 сомдон болгондо ошондо. Өзбекстанга кетти 60 сомдон кетти. Бул жер бирге канча 2 гектарга жетпейт? 1800 түп бар да. 1800 түп бар. Ягда анурту бар. Орто аралыгын кенен. Жо, жердин немеси канча? 2 гектарга жетпейт, э? 180. 180. Бул фасолго караганда бир кыйла кирешелүү экен да. Фасолго караганда азыр фасол болбой эле калды го. 1 гектардан 1 тонна, 1,5 тоннага чейин алат. Жакшысы. Алма деген сон. Алма жакшы, э? Расходу кандай? Бул багбанчы келип карап туруш керекпи? Ушуга 2 гектарды ошо кыйынчылык жок да. Бир киши түшкө чейин укса түштөн кийин карап коет. Мисалы ушул жастан баштап күзгө чейин жулуп сатып колго акча түшкөнгө чейин канча расход кетет мисалы? Жулдурган акчада. Биз общий 40 гектар менен общий чогуу да бул. Мындай точно айтып бере албайсыз. Точно айтып берем, бирок мунуга чынында расход деле болбойт мунага. Көп деле расход жок. 10 күндө бир келип, балдар келип сууга сугарып кетебиз. 10-15 күндө бир 4 жол дары чачтык, курттун дарыларын, паршанын дарысын чачтык. Мунага тиккенден канча жылдан баштап алып баштайт бул? Муну карликтер 1 жылдан кийин алып баштайт. 1ден 2ден алып баштайт да. Экинчи, үчүнчү жылдары уже полный канча жылга чейин жашар белгиси бар? 20-25 жыл дейт, анан билбейм, көрөсүз го. 20-25 жылга чейин. Буну Нормально атай берет дейт, өлүп калбайт, бирок азайып баштайт дейт да, картайып. Буну атай мындай бутап койсоңор го дейм боюн өстүрбөй, э? Анан бутайбыз, негизи анан былтыр Өзбекстанга барып келдик биз. Ушундай карлик алмалар бар экен. Алар картайбайт дейт. Неге десек, биз картайып калат дегенбиз да. Бул бир бутакты биз мисалы бир ярус кылып ошол ойдан калтырып коюп атпайбызбы? Алар кандай эмес экен. Бир бутакты 2 жыл колдонот экен. 2 жылдан кийин кесет экен 2-3 сантиметр кылып. Кесип турат, анан түйдөн жаңы бутак чыгат экен. Анан алма жыл сайын жаңы тигилген алмадай күчтүү боло берет экен. 2 жыл сайын буга баягы изилдеп иштетип атасыздар да. Жаңы биз үйрөнүп атабыз жаңы. Ушул эми сорт эмне деп айтылат? Бул айдарет сорт. Айдарет? Айдарет деген сорт.
Бул кайка сатылып атат мисалы? Кыргызстандын ичинде элеби же? Кыргызстанга да кетип атат. Аслында неме былтыр Казакстанга кетти, Россияга да жөнөттүк, анан Өзбекстанга кетти. Өзбекстанга, Өзбекстанга. Сыртка да экспорт болуп атыптыр да. Ооба. 60 сомдон сатканыңыз ал холодильникте сактап тургандан кийин сатып атасыз да ошондон кийин биз. Тер бүтүп эле сатып баштадык. Клиент келди. Былтыр 60тан бы ошондо? 60тан ий. Былтыркы жылы бага жакшы болду да. Быйыл кандай болот билбейм аз, пока чечилелик. Сактаса да кымбат болобу? Сактаса кымбат эле болот го дейм, жазга чейин сактабайбыз элебиз. Мурдагы жылдары бүткөндөн сактачык. Анан биякта анча көзүн билбешик да, азыр уже клиенттер келип, клиенттер көрүп жөнөм болуп калды. Полиядан эле алып кетет. Полиядан летний сортторду алмурутtu полиядан алып кетет өздөрү. 45 сомдон алмурут летний алманы. Бул баягы Азра компаниясына тиешелүү да бул, Азрантай. Баягы Азра компаниясы көчөттөрдү да сатчу эле да? Көчөт, Сербиядан. Дагы деле сатып атасыздарбы? Ооба, быйыл да саттык. Быйыл 180 сомдон 200 сомдон саттык. Азыр биздин ушу YouTube көрүүчүлөр эгер кызыгып кала турган болсо, номер калтырабыз. Чалса көчөттөр бар жазкыга. Көчөт Жол заказга жоболор- карап алдырып беребиз. Жол жоболорун үйрөтүп, сопровождение кылып бересиздерби? Ооба, 1 жылдык немебиз бар. Бүт консультация берип, кандай багышты, кандай тигишти көрсөтүп беребиз. Анан кайсы убакта ушу номерибизди беребиз, кайсы убакта агрономдорубуз бар. Кайсы убакта дары чачылат. Аларды бүт маалымат берип турабыз сураган кишилерге. Кыскасы ушул сиздер кандай мөмө алып аткан болсоңуздар, түшүм алып аткан болсоңуздар, ошондой деңгээлге жеткирип бересиздер, Эми деңгээлге жеткенде аны артына эришип жүрө албайбыз. Жок, үйрөтөсүздөр дем. Жо үйрөткөндө айтып атам го азыр. Мисалы сурап турса биз айтып турабыз, колдон келишинче айтып турабыз. Кыскасы талап болсо ушундайдай сиздердикиндей түшүмгө жете алат. Анан үстүнөн жүрөбүз деген болбойт анан. Чын эле сиздер айткандай фасолдон жадап калды окшойт элдер. Фасолдон Кирешет эле бербей атат, 1 гектардан бир 20-30 миң берсе берет. Быйыл мына таласта, именно таласта көп тегилди. Таласта, Таласта жакшы сорттор, жакшы алмалар тегилди быйыл. мындай сатарга келгенде збыт аз болуп, андай маселе жаралбайбы? Жок, жакшы сорт алып келип тиксеңиз, жакшы алманы. Эч качан андай болбойт. Эч качан. Кыргызстанда болсо, сырттын торомой жактары кандай болуп атат экен о? Торомой жактарын сетка менен тороп койсоңуз экен. Биз азыр мына 4 гектарды тородук. 126 миң сомго сеткасын алдым. Анда 4 гектарга 126 миң, Ошо сеткасын алдым, 50 метрлик сеткалар бар экен го, арзан. Муну кышында кайтарыш керекпи? Сетканы урдап кетпейби? Эми билбейм экен. Холодильниктин астына жаткан сеткаларды мен. Ошо 50 метр экен го. 4200дөн алдым ошолорду. Район еще да, Урлардын району ошол. Жакшы экен. Кудай саперсиң го. Сурооңуздар барбы дагы? Суроо болсо бериңиздер. Урматтуу ишкерлер. Көчөт заказ бергендерге алдырып беребиз. Заказ менен келет только. Şu азыр сиздердин алма багыңыздарды көрүп, YouTube көрүүчүлөр кичине кызыксын деген максатта тартып атам. Жана фасолдон башкага өтпөсөк, жөн эле фасол менен өзүбүздү алдап атабыз да, ачык айтканда. Түр алмалар жакшы деп. Бизде азыр негизи өтө турган алманы айтсам, неме алма жакшы. Ренчиф дейт, суперчиф. Анан Жорамин, Голден. Гала деген сорт бар. Ушулардан анан Айдарет, анан Семеренка булар кетет экен, бирок жакшылап. Баасы ылдыйраак да. 20 сом. Сорт жакшы экен да, бир айтыңыз. Суперчиф деген сорт бар. Капкара. Сети да, сон кочкул, кара кочкул болот. Анан Редчиф, ал окшош эле, бирок бир аз ажырмасы, бирөө ачык кызыл, бирөө кара кочкул. Анан Жорамин деген сорту быйылап келип тиктик. Ал карлик. Анан Суперчиф, Редчиф алар поликарлик да. Алар 2 жылдан кийин түшүмгө кирет. Берки Жораминди алып келип тиктик го, Голден алар 1 жылдан кийин түшүмгө кире баштайт. Полукарликтердин ортосу канча болушу керек? Ортолуктарыны 1,5 метрден 1,20га чейин тигилип атат. Алманын аралыгы. Жөөктүн аралыгы 3,5 метрден 4 метрге чейин. 4 метр кылган жакшы. 4 метр, мына мисалы 4 метр. Кенен жүрөт. Тиякта 40 гектарыбыз бар, ал 3,5 метр. Сал эме тарыраак болуп аткан. Гигант батат, бирок мындай чоң КамАЗ болмос болбойт да. Ящиктерге салып кеткен. Ящиктерге терип түйүнө коюп эле жүктөп кетебиз да. Обязательно техника керек да. 40 гектарды да барып көрөбүз туугандар, видеодон алыстабай туруңуздар. Анан, могу сууну канча сугарыш керек бир сезондо? Бул канча суу ошончо жакшы. Бул ченем жок буга. Биз 5 жолу 6 жолу сугарабыз, 5 жолу сугарабыз. 5-6, 5 жолу. Жана неме менен Рашидин капинде койчу эле ошо. Тамчылатма. Капель болсо, бирок жакшы. Көп чөп баспайт. Анан бул жөөм чыкты, бул жөөм чыкпай калды дебейт. Анан удобрение не салсаңыз жана капельный аркылуу бере бересиз. Бочка аралаштыруу элек. Бочкасы бар, жанында бар. Сиздер эмнеге андай капельный тамчылатма колдонбойсуздар? Жакында кылабыз биз, ана 40 гектарыбыз кылабыз деп атабыз.
негизи ошо өткөн жакшы. Ошого Ал жерден эле сууну бачокко толтурат сор Жок, сиз арыктан алып келгенде чоң яма кылып ошого толтуруп маселе ошо. бул сеер кылып туруп эле. сер кылып туруп эле ошо жерден тартырып. Эгер мисалы суу андай көп эмес жерлерде бар да, тиге турган болсо жерден насос менен бачокко толтуруп алып да сугарса болобу ошондой вариант же жердин астынан чыккан суу жакшы болбой калабы? Жок, жердин астынан чыккан суу жаңы киши айткандай неме сиерге толтуруп Жылуу болуш керек да, жылуу. андан кийин Болот мисалы ылдый жактарда, мен билишимче анау Бакайыр жактарда чоң гектар жерлер бар экен, бирок суу жетпейт да. бизден ошондой- клиентибиз алды. Кенжебек деген байке алды, 11 гектарга алма алды. Ошол киши жерден алып чыгып анан капельно коюп асуу. Сыр кылды да. Кыскасы баягы суу жетпей бош жаткан жерлерди алмабак кылып тамчылатма вариант менен Ал эмес. сугарса болот экен туугандар. Аныкы да бар, билесиз. Аныкы бар, чоң алмалардан кийин аныкы. Аралыктарын канча тиккенсиздер? Жакын го аябай. 1 метрден 80 сантиметрден. 80ден 1ге чейин. Голден менен айдереттер 80 сантиметрден тигичи. Неге 80ге караганда ошо 1 метр, 1,5 метрге чейин тиккен жакшы. Андан эмне алды? 40 гектарга кеттикпи? 40 гектарда алмурут, слива бар дедиктер, э? Атыда бар көрөлү. Туугандар, биз азыр 4 гектарга жаңы тигилген көчөткө келдик. Бул эң кеч тигилген. Сурооңуздарды бериңиздер эми. Бул быйыл тигилди, э? Быйыл бул эң кеч мына майдын канча? 25 үй. Майдын этектеп Бул тигилди. кандай сорт тигилди? Бул Жорамен деген жаңы сорт тигилди. Жоромин Алмады, Кыпкызыл жаңы кара кочкул болот. аттары көп экен го. Бул жаңы баасы да жакшы да булардын. Качан алат эми? Кийинки жыл алып баштайт көрсө. Кийинки жылы алып баштайт. Кийинки жыл алып баштайт. Бою канчалык өтөт эмди жылга чейин? Эмки жыл быйыл эми уже болду. Быйыл кеч тиктик да бул негизи быйыл тамыр алды. Кийинки жыл өсүп баштайт. Быйыл биз менен чогуп алган эрте тиккен алмалар бар. Көрсөтсөңүз көрсөтөм. Бою 1,70-1,80 болуп кетти. Бул күчүнө жеткенде канча убакта жанагындай жетилип калат? Жана айтсыз го, 3 жылдан кийин полный түшүмө кирет мына. 3 жылдан кийин жанагы Карлик да бул. карлик. Карлик. Сиз жана айтсыз го 1,80ден 50 тонналык дедизби? Ошондой деңгээлге келиш үчүн канча убакыт керек? 4 жыл керек мына. 4 жылдан кийин 4 жыл керек, ошондой кылып где-то гектарына 25 тоннага чейин бере баштайт. Мына туугандар, караңыздар. Жорамен Негизи деген сорт. жалпы талас бар эле өтпесе аябай жакшы болчу да экен. Дүйнө жүзүнө экспорт кылмак экенбиз туугандар. Атайын сорту алдырдык. Болбосо азыр фасоль тигип өзүбүз алып атабыз. Жерлерге ар кандай дарыларды чачып отуруп биз жерлерибиздин баарын бесплодияга алып келе атабыз туугандар. Европанын жерлери ушундай, караңыздар, бесплодия болуп түшүм ала албайт экен. Ошондой болуп калбашыбыз керек, биз да урпактарыбыздын убалына калбашыбыз керек туугандар. Чын эле фасолдун кирешесин эсептесек болбогон эле киреше болуп атат да. 1 гектарына 20 миң, 30 миң эле. Мен азыр сурадым ошол жана 1,80ден 50 тонна алган болсо 60 тоннадан саттык деди, 3 миллион сом, караңыздар. Мен сурадым ошол 1,80ге канча расход болот десем, 100 миң сом расход болот дейт, караңыздар. 3 миллионду биз ошол 1,80ден 10 жылда да ала албайбыз туугандар. 10 жылда ала турган түшүмдү 1 жылда алса болот экен да, кыскасы туугандар. Мына алма жагына да өтөлү. Сурооңдар барбы я? Урматтуу ишкерлер. Негизи Бакай атаны мен азыр аралап көрүп атам, ушу алма бак тиккен аябай көп экен. Бакай ата элине аябай ыраазы болуп атам, чын эле. Мындай бир өрүк, алма, алмурут жакшы тиги башташыптыр. Оң экен, 50 метр тең да токтоп. Ушундай сетка менен курчап коюптур тегерете. Главный мал Мына туугандар, ушу алма бактын эле тушунда фасолду караңыздар. Фасолду карасыздар. Чөп басып, мынакей кучалар деле аз. Ушуну эми кантип актадым туугандар? Расходдон чыкпайт да анын түшүмү азыр. Көпчүлүк азыр таласта фасолдор гектарына 1 тоннанын айланасында алып атат. Жакшы жерлер, жакшы витамин берип карагандар бир 2 тоннадан албаса, орточо 1 тонна. 1 тоннаны эгер өзүңүз мындай киши апарып жулдуруп чаптырсаңыз, ошол жарымы расходко кетет. 80 сомдон сатсаңыз
80 миң 1 гектардан 1 тонна. Анын 40 миң расходу кетет, 1 гектардан 40 миң сом калып атат туугандар. Эми алманын кирешесин өзүңүздөр эзептеп көрүңүздөр. Мына фасоль бүгүнкү күндө биз ушу жерлерди туура эмес пайдаланып атабыз да туугандар. Туура эмес пайдаланып атабыз мынакей. Бүгүнкү күндө фасолдун акыбалдары көпчүлүк ушундай. Сиздер дагы оюңуздарды жазыңыздар комментарийге. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы Бакаятада Кутубай деген байкебиздин багына келдик. Ассаламу алейкум. Кандай байке, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Бактар кандай чоңоюп атат? Жакшы, Кудай буйрса жакшы эле. Анда кирели анда? Керексте жүрүлү. Кирип көрөлү. Бул канча жылдык я? 2 жыл болду. 2 жылда ушунча өсүп кеттиби? Өстүрүп атабыз да, аракет кылып. Мындай кичекей эле тиккенсиз турабы? Тетигидей болчу. Ондайдан мынакей ушундай деңгээлде 2 жылда. 2 жыл болду, 20-жылы апрелде түшкөн. Быйыл 2-нчи жыл экен. Канча жыл болду беки? 2 жыл болду. Уже алып баштаптыр да? Буягын көрсөңүз. Экинчи жылбы байке? Ооба. Караңдар, 2-нчи жыл эле уже. Редчип, анан голден делиши. Редчип, анан Каргалар чок. Редчип анан кандай дейт? Голден делиши. Сары. Голден. Каргалар сокуп Сары превосход. Мына жерде каргаларын уялайт да жерде. Быйыл буюрса түшүм алат экенсиз уже эле? Быйыл болот го бир аз. Былтыр болду, былтыр. Былтыр да алган бир аз. Тек-тек 1 жылдан болду, э? Ооба, ооба. Сонун экен го, э? Жуп салган жоксузбу? Ким койдусузбу гүлдөрүнө? Былтыр жылган. Быйыл тийген жоксуз. Быйыл тийген жокмун бир аз. Көрөйт деп. Былтыр канча тонна алдыңыз байке, ушу канча гектар өзү? Өзү 1 гектар 5 сот кет. 1 гектар эле, э? 1 гектар 5 сот кет. Охо, эмнем бар, сом болуп калыптыр, э? Көз кытышат го. Алма түштүн келип кетип атат го. Алмалар бар жүрүп. Көрчү, ну, чоң эмне дейт, э? Жана селитра жеп алган картошкадай го, э? Селитра эчтеке жок, эчке подкормка берген жок, жалаң суу. Тока суу болду. Курттун дардын себеби болду, э? Бир жолу обработкалган. Канча түп батты байке ушу 1 гектарга? Жакын 1800 түп. 1800. Ушул боюнча сүйлөштүк да байке, 1 гектарга башташ үчүн канча акча кетти мына торогону менен? Так. 150ден алгам көчөттү. Аграрияда турбу алдым, жаңы Ацинковка зым токуткам атайын заказ берип. Бишкектин Баят базары. Ацинковка экен, э? Запас болсун. 500 миң сомго акча кетти. Кыскасы жалпы торогону менен тиккени жумушу 500 миң сом. 1 гектар ровно. 1 гектар 5 сот. 1 гектар 5 сотканы туугандар биз жана болжол менен 600 миң деп эсептеп атат элек, бирок байке дагы бизге тагыраак маалымат айтты мына. 500 миң сом менен 1 жылдан түшүм алып баштаптыр. Байке болжол менен болгондо зачем капель дейсиз? Болжол менен байке быйыл канча тонна түшүм алам деп турсуз? Билбейм, 2 тонна береби деп турам быйыл. Быйылча 2 тонна, э? Мына туугандар караңыздар. 60 сомдон сатканда деле 120 миң. Турабы байке? Ооба. Уже эле 1 жылдан кийин фасолдун немесин кирешесин бере баштайт экен, бул жыл сайын чоңойот. Мына туугандар. Байке, кандай кыйынчылыктар бар экен мындай? Кыйынчылык эмне? Чөп базат да. Ошон. Ну, чөп деле чаап коюш керек болбосо. Бир сере чаап, анан кийин обработка кылып койгом, күбүс салып. Алма түйүнө чөбөспөс эле чоңойт. Бирок фасолго караганда бир кыйла оңой болуп атабы? Фасол деп жылдан эметесиң, муну бир жол тыйып коюп эле турабы? Убара саста. Убара сас туугандар. Бу жерде жолдун бою сонун болуп тур да, жууганда гиганттарды киргизип эле жүктөп чыгып кете берет экен да. Ойлоңгула, көрүүчүлөр, талас тургундары болду, фасолдун доору бүттү туугандар. Фасол берип болбой калды. Фасолдон пайда жок болуп калды, өзүбүз деле көрүп атабыз, чөп басып кетип атат. Аны өлтүрөбүз деп небир түркүн дарылар чачып атабыз. Мынакей сары превосход. Каргалар жеп кетет экен, анчам шу боюнча суроо керек коюңуз. Байке, каргалар жеп кеткен жерлер бар экен. Бул эмне алыш керек бул проблеманы? Билбейм, каргаларды истребить жок кылыш керек го дейм. Чучуга илип коюш керек го дейм өлтүшөргө. Эми эмне айтасың? Варианттары бар экенби? Бар. Сетка жапсак болот, турабы? Мындайынан үстүнөн, э?
Четке жаап койду вообще сом болот экен да анда. Ана буну голден делишет. Делишет голдем деп атышат. Бул алма өзү укмуш алат да, аябай түшүмдүү болот. Сонун экен, Куту үйдөн кур чыкпа дейт беке. Бирден жейлем. Мына. Показательный алдыга алманы албайсыңар мына. Иә. Реклама. Кандай жейле? Кызыл жейлеби? Реклама. Алсак болот да бирден. Ну, дитиң колуң барбайт го мен үскөнгө. Мына туугандар. Куту үйдөн кур чыкпайт дейт, караңдар. Жарым кило чыгабы, не ойлам бу. Ошол 20-жылдагы 1 гектар 20 сотка тикем. Мына үлүш жермечи. Дагы барбы? Ооба. Мен байке Бакаята тургундарына ыраазы болуп атам да. Массовый өтө баштаптыр да алмага. Ал алма будан жакшы алды, ал почти 60-70% алды го дейм. Жакта калма. Будан тышкарыда башка жериңиз барбы? Канча жерде? Бакаята масса өтө баштаптыр. Анда ушинтип курчатсыз да? Кегиде урматтуу жалпы Талас тургундары масса өтө эле буйруса, масса. Мен ойлонуп калдым чын эле караңдар. Сонун экен. Дагы биз барабыз башка. Ушундай алма бактарга да барабыз. Видеону аянат чейин көрүп турабыз. Байке, бул Азра компаниядан алдык да көчөттөрдү. Азра компаниясынан 2020-жыл алгам, апрель айында. Анан кандай өздөрү айткандагыдай эле баягы кеңештерин берип, консультация берип, сопровождение кылып беришип атабы? Сопровождение беришип атат. Өздөрүнүн айткан технологиясы менен тиккен бар бүгүн. Араларын 1,5 метр, между рядами 3,5 метр да. 3,5-га 1,5. 1,5. Немечи байке, буларды эми кантип сатасыз? Буну сактап сатасызбы же ушмойдон сатасызбы? Сактап сатабыз да. Сактагыч барбы? Холодильник салган жатабыз. Салган жатасыз. Ошол негизи ар бир холодильник салып алса сом болот окшойт дагы, Ооба, ооба. Баасы Миргазы, былтыр Миргазы канчадан сатты? Астын 90 сомдон сатты го дейм. 90 сомдон, $1 10 центтен атканда. Биз жана 60 сомдон эсептегенде где-то бир 1,5 миллион киреше берип атканда 1 гектар. Эгер 90 сомдон сата турабыз вообще 2 миллиондон ашып кетет экен да. 2 миллион алыш үчүн 1 гектардан фасоль тиге турган болсок 15 жыл алабыз, не эле? Я. Бир түшүм берсе 5 килограммдан. Ушу фасолдун 5 жылдык түшүмү бир жолу актап коет да. 1 жылда. 1 жылда. Ондар мен колдон келишинче маалыматтарды айтып берип атам. Өзүңүздөр дагы бир изилденип көрүңүздөр. Ойлонуп көрүңүздөр, мынакей Азра компаниясы негизи Таласка чоң салымын кошуп жатат. Ассаламу алейкум. Алейкум. Айдар байке кандай, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Кеңарал айылында дагы ушул Айдар байкебиз алма бак тиккен экен. Бираз кеңештерин угайлы. Айдар байке, канча гектарга тиктиз? Алма 3,5 гектар. 3,5 гектарга, Ушул турган 3,5 гектар же бияк бет тикиби? Ооба. Бияк бет алмабы же? Бияк кара өрүк. Бияк кара өрүк. Жалпы 3,5 же алма элеби? Баары 3,5. Баары 3,5 гектар. Канча болду ушу тиккениңизге мыналар? Чоңоюп калыптыр го, жетил, 2017 тиккенбиз да. 2017 быйыл 5-жыл кетип атыптыр да? 5-жылга түшүм да. Канча жылдан баштап түшүм алып баштады? Так, 2019 мынау неме? Голден деп коет, мына сары алма да. 2019 эле ошол жерден бир 4 тонна алдык. Голден 1000 түп да. 4 тонна алдыңыз, 4 тонна алдык. Анан 2018 10 тоннадай болду. Жо 2019 жанагындай 4 тонна. 4 тонна 2020? 20 10 тоннадай болду. 10 тонна. 2021 30 тоннадай болду. 30 тонна. 2022 быйыл буйруса. Быйыл жайкыларын саттык бир эме. Алмурттан 2 тонна, жайкалмадан 2 тонна. 45-50 сом тегерегинде бир 200 миң сомдой акча болду. Кыскасы фасольго салыштырмалуу кандай экен? Фасольма салыштырмалуу сонун. Жакшы. Жумушучу, жумушунан көп ким ойлонуп кетип атат. Багыш керек, караш керек. Жумушу сонун, фасолдон 10 эсе жеңил. 10 эсе жеңил, кирешеси 100 эсе көп. Мисалы үчүн мен 20 гектар фасоль айтасам, 20 гектар фасоль айтасам, ошол жерден мен 40 тонна алчым да. Жер күчтүү кезинде 40 тонна алганда эсептесең, ошо 40 тоннанын түшүмүн бул 3 гектар эле берип коет экен да. Ошондо канча 20 гектар дедизби? 20 гектар фасоль айтып жүрдүм да. 20 гектардын кирешесин 3 гектар алма берет. 3 гектар эле алма. Сиз тем более азыр бул баралына келе элек да, туурабы? Келе элек, жаңы келе атат да, жаңы келе атат.
ситуациясын эми түшүнүп келатык эми. Буну ким Азра компаниядан алдыңызбы? Азыр компаниядан алдык. Баягы өстөр айткандай эле консультация берип, сопровождение кылып атабы? Кылып атыр. Ошолордун үйрөнүп атабыз. Бул жазында ошолорду бутаган жана өзбек балдар келип биздикине бутап кетти. Кыскасы толук эле жардам берет экен да. Ошолордон үйрөнүп жана культиваторун жасадык, ортосуна чөп чапкычын жасадык, опрыскателин алдык. Ошолордон көрүп кылып атабыз да. Кыскасы Азра компаниядан алсаңыздар, туугандар бүт үйрөтүп берет экен. Каяктан кеңеш алабыз деп кыйналбайт экенсиздер. Негизи ар бир нерсенин өзүнүн илими болот экен да. Биздин үйдө алмалар мисалы бапыра өсүп кетет, же үзе албайсың, кое албайсың, туурабы? Караңыздар, биягын отуп бутап турат экен өзүнүн тартиби менен. Сиз айткандай сөзүңүзгө каралды, сиз айткандай. Мисалы үчүн үйдө алмам бар, биртке 20 түп. Аны теришиң азап да. Балдарды алып келесиң, аялдарды алып келесиң, аны лестница коесуң, челекти коюп, аны даңгыратып, күгүп, ушул сапатада эми муну көрбөйсүзбү, азыр көрдүңүзбү? Курту жок. Тергенде мисалы үчүн бир күндө мисалы үчүн 10 тонна, 5 тонна терип коет да, 10 тонна. Бул териш 10 тонна терип атты, бир 20 ай алып келип балдар менен. Могул 3,5 гектарга кыскасы жалпы канча расход кыласыз бир жылда? Түшүмдү сатып колго акча тийгенге чейин. 100 миң, 150 миң сом, 150 миң сом. Болгону. 150 миң сом. Буну эми өзүңүз мындай эле сатасызбы же сактап сатасызбы? Мурда жылы ар кандай эми баа келишим 60 сомдон азыр алам десе сатып жүрөбүз, сатып жүрөбүз. Жылга канча сомдон сатып атасыз негизи орточо баа? 70 сомдон саттык, 55 сомдон саттык, 60тан, 65тен. Сал 60тан өйдө экен да? 60тан өйдө кетип атыр. Ну фасоль тигип аткан бир туугандарга эмне дейсиз? Айтыңызчы. Эми мен кандай десем, бунун жумушу жазында бир жолу бутайбыз, март, апрель, майга чейин жумуштарын бүтүрөбүз да болду. Кара өрүктү да кошуп коюңуз эми, кандай экен алма менен салыштырмалуу? Алма менен салыштырмалуу кара өрүк мынакей. Мен 3 жыл болду тиккениме. Эмне үзүп алгансызбы же? Сатып жүргөнсүзбү, эмне эле? Жокко? Быйыл биринчисин алды. Булар да жаңы көчөтпү? Биринчисин алды быйылчы. Анан биртке тердик, анан эми бул эмди жылы. Булардын кыскасы толук аналитикасын билбейт экенсиз. Аны кыла элекпиз. Бирок бул майдарак тергени кандай болот билбейм да, кыйыныраак болот. Бирок бул терген жакшы экен да. Кыскасы сиздин оюңуз боюнча өрүккө караганда алма оңой кирешелүү экен да. Жумушу да батыраак да. Кыскасы алма эле тигели туугандар анда. Алма эле тигели. Алма жакшы. Келе суроо бериңиздер анда. Кандай? Муну мен изучать этпегенде пока айта албайм. Дагы бир 2 жылдан кийин мисалы үчүн түшүмүн алып, терип, сатып, неметкенин анан айтам. Буюрса аман болсо 2 жыл айында бир может тартып кетебиз. Аны эми азыр бакаяталык арлоокалыктар айтат, алар түшүмүн алып пайдасын. Неме оюнча, он жерде бир байкингине барсак карга чокуп тур да, сиздикин чокпойлу? Карга пока чокуган жок. Анан бизде же аныкы кызыл алма экен, кызыл алманы чокойбу эмне ойлойт? Кызыл бар баянда, кызыл да бар да. Кызылдар чокпойлу? Кызылдарын да чокой элек. Но тегеретте курчап коюп турсуз да? Мал кирбей элеби? Жок, мал. Урдап кетпейт экенби сеткаларды? Жок, анда урдаган жок. Тынч эле. Жок, мен алманы тиктим. Мен жол жээкти болуп атпайбы? Алманы тиккенден кийин деле неме кылган жокпуз. Курчал элек болчу. Жайы менен турду, элдер нары өтүп атып, бери өтүп атып, жулуп кетебиз деп эч ким жулган жок. Анан күзүндө курчадык. Ошол жылы тиккен жылы күзүндө августарда мал келгенче курчадык ушул малда. Анан эч ким деле урдап, алманы деле урдап тигиндей. Мурдага караганда эми элдин аң сезимдери болгон калды. Түшүнүктүү болду, эч ким урдаган жок, чын ачык эле айтыш керек. Эми куту үйдөн кур чыкпа дейт эми, бирден алма жесек болобу? Болот. Жок, аньяктан бери жей берип тоюп деле калдык. Сире добос тийип кетели. Ну, эмне, голден эмне эле? Голден деп кой. Голден, э? Сары превосходбу? Сары превосход. Кандай кызыл алма? Мына ишкерлер келди, алма тиксекпи деген. Розеже, оюңузду айтыңызчы, кандайды ойлойсуз? Аябай сон жерим болсо сөз тикмекмин. Жакты мага аябай. Жактыбы? Баарыбыз эле ойлонуп атабыз негизи. Фасолго караганда бир келе жакшы экен да. Бул мисалы үчүн бир 5 гектар тип коюп, же Университет эткесиң, анан бир 3 жылдан 3 жылдан дейт, өзүн актайт экен. Бул 20-25 жылга чейин картайбайт деп атабы, ошондойбу? Ошондой деп атыр. Бул уже өзүн актап койду, мен расход чыгымдарын чыгарып алдым. Уже сиз 3 жыл боло элек деле кетирген расходун баарын актап койду, туурабы? 3 жыл актап койду экен өзүн. 3-4 жыл актап коет экен туугандар. Чыгымын чыгарып алдым актап. Кыргыздарчы, мисалы бул байкебиздин эртең урпактарды алкыш айтат да, туурабы? Айдар чоң атабызга, мынакей бизге ушундай мурас калтырып кетиптир деп. Урпактарга калтыра тургандагы мынакей
даяр кирешелүү бак мурас болуп калып кетет экен. Байкелер кандай болуп атат анан алма үй боюнча? Кандай ой болуп атат? Же фасоль эле жакшы экен? Кандай эле? Көнөлөк бештен көрүп калган тосо. Же фасоль эле ура бересиз кандай болуп атат я? Фасоль деле айдап көргөн эмеспиз, бирок бул алма жүрөк ушул жагы. Сиздер дагы өзүңүздөр оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Ар бир адам ою бар негизи. Янда кызыл алма бар экен азыр. Булар алмуртпу я байке? Булар алмурт теріп сатып өлді. Сатылып кеткен дейбиз экен, э? Алмурт бар экен. Кырче, соң көрүнөт экен, көзгө я. Алма бак. Айдар байке. Алмуртка салыштырмалуу кандай экен алма? Алма жакшы. Алманы мындай экен да, жана карлик тиксе, карлик жана голден көрдүңүзбү, так жайкыныч. Ошону тиксе неме экен да? Тиккенден кийин ал бак кулап кичине неметет экен да? Алар карликтерди, анан пол карлик, кызылдарын тиксеңиздер, буга бир тигесиң эчтеке зым тартып, мым тартпайт экенсиң, ушулар жакшы экен да. Алмурут жакшы да, быйыл саттык. Жок, эл азыр эми ойлонушу мүмкүн да, алмурт кошсомбу же алмагы тиксемби же алмурт тиксемби. Кайсыныз оңду ойлойсузчу, сонун болуп калды. Жай кызы бар экен, жай кызы. Жай кызы июлдун, эми августтун башында эле саттык да алмурт. Ошонун жай кызын тиксе ошо жакшы кетет экен да. Алма караганда кирешелүү экенби? Кирешелүү айырмасы эле жок, бирдей эле. Кирешеси бирдей эле. Болгондо эрте бышат экен, эрте кетет экен. Эртерээк акча кылып болот экен, акча керек да. Алманы деле жаман дейм. Былтыр. Охо, мынакей. Эмне криптон эмне бул? Жана редчиктер да. Превосход тикпейсиздерби? Превосходтун ичинен бөлүнүп кетеби? Сортовой да буларчы, европейский сорттор да. Ошо редчифт деп аталат. Анан голден депчи. Превосход башка, булар башка. Көрсө превосходтун неме ичинде сорттору бөлүнөт турбайбы? Ана бул бир эмеси, мына көрүп атпайсызбы? Курту жок. Кызыл кочкул, күн сууган сайын кызыл кочкул болор деген. Качан үзөсүз буну? Бир азыр канча болуп калды? 10 күндө үзөбүз го, 15 күндө. Канча болот ушу кезде алмалап атабы же азыр башталып элекпи? Азыр ушу биз бир өзбектерге сатып атабыз, алмурттарды ошолор саттык, анан ошолорду келебиз деп атыр. Анан адан башка кыргызстарды келебиз деп атыр. 60тан алабыз деген деп атат. Уже 60тан баштап сактабай эле. Алабыз деп атат. Алса берейин деп атам ошолорго. Каз туугандар 60тан ылдый кетпейт экен да. 1 гектардан 20-25 тоннага чейин алат экен. Ошондо 20 тонна алганда деле элестетиңиздер 1 миллион 200 миң киреше берет экен. Минимально алганда 100 миң деген расходко кеткен күндө да таза 1 миллион 100 киреше калат экен 1 гектардан. Баарын эсептеп көрүңүздөр. Bunu baylamayt desen ödele Булар албай калып жерде жакшы алып. Ушундай алып баштайт экен. О, жанында барчы мындай жакшы албай калгандар булар. Былтыр аябай алды. Анан быйыл суюк болуп калды, түшүм. Былтыр аябай албады. А эмнеден ал? Анысын былтыр 1 жыл жакшы берет экен, 1 жыл слабый калат экен да. Анткени мына бутагандарда жакшы буталбай калды. Муну жакшы буташ керек экен да. Көрбөйсүз, апсайып турбай алма. Бутактары көп, жалбырагы көп. Былтыр жакшы буталбай калды. Ошо бутоодон жаңы. Кыскасы буталат экен. Немеде бутатыр? Март, апрель дете. Бутак аз, жалбырак аз, алма көп болуш керек экен да. Ой, алма окумуш алат экен. Былтыр албадыбы? Бир немеден 20 килога чейин, 1 ящиктен толуп атты да ушу. Ящик ушундай жайнап калды. Ана тергени бул оңой экен да, мен бага неметкенде берки алманы үйдөгүн айтып атпаймынбы? Азапта. Амнон жанатып кой берсең эле бир күндө 10 тоннага чейин терип атты да, жана гигантын некири. Ара тер эле салып кетет да, бул ящик толо берет ушул жерден эле, толуп. Аралыктары канча? Аралыктары мыналар 1 метрби, 1,20. 1,20 экен, э? 1,20. 1,20га биягы 3,5 экен, э? 3,5 берден ушу. Жана 10 гектар, 5 гектар теге турган болсо, трактор жүрө турган болуп
4 эле кылып койсо сонун болот экен. 4. Иштегенге да жакшы, тергенге да жакшы техника жүрөт да ортодо. Туугандар колдон келсе могу аралыкты 4 кылып койгула дейт. Трактор менен кирип дарылаганга. Дарылаганга, тергенге, Тергенде дагы культивациялар, гиганттар, машиналар киргенде КамАЗтар. КамАЗтар кирсе дагы аралап кире эле жүктөп чыгып кете турган кылыш керек экен. Аны база эле терип койсо. Аралыгын канча кылыш керек экен желательно? Биягын желательно ушу 1.30 болот го. 1.30 1.30га 4. Бул карлик. Жана сарылар карлик. Негизи битке эме болгонго полукарлик эле оң окшойт да. Карликке караганда. Полкарликти айтып атырмын, зымбайлап айтып экенсиз. Полкарликке зымбайлап айтып. Зым байлаш керек. Ага жана казык кылып зымбайлап алсаң, бак көтөргөндө кулап сыныр экен. Сынып атат. Арада толтура бак, байланбай калгандар сыныр да көтөрүп. Полукарлик. Бирок ал жыл сайын эч алып берет экен да. Түшүм алам десең, кичине менет кылам десең, Менет кылам десең, А полукарлик жана 1 жыл аз болуп калып, анан 1 жыл көп болуп калып деген жокпу? Окшошпу жылы? алып берет экен. Булар деле алып берет экен. Полкарлик. Булар деле алып атпайбы? Анан жана жайкалма гала деген. Ошодо жакшы өтөт экен да, 45 сом, 50 сомдон. Эме августтун ичинде алып кетти да. Гала. Гала деген карликпи же полкарликпи? Карлик. Гала деген карлик тийиңиздер анда. Ошону тиксе болот. Өзүңөрдү изилдеп көрүлөт туугандар анан. Азыр Мен айтып алып. билем, зыян деп Менен көрүп жүргүлөр. Жакшы болбой калсын. Өзүңүздөр да Азра компаниясына барасыздар. Алар кеңешин аябайт. Каалаган сортуңузду тигип беришет. Мына урматтуу туугандар, комментарийге жазсаңыздар эле ушундай бизнестерден тартып берсеңиздер деп. Убакыт бөлүп атайын тартып бердик. Ошондой эле Жия, Талас Жия уюштуруу тобуна дагы терең ыраазычылык. Талас Жия эмне дешиңиздер мүмкүн туугандар. Талас Жия боюнча да азмаз силерге маалымат берип кетейин. Талас Жияда атайын бардык талас ишкерлерине платформа түзүп беришет. Ийгиликтүү ишкер өнүккөн өлкө деген ураан менен ишкерлердин сапатын, ишин колдоо максатында атайын Талас Жия борбору Таласта бар. Ошондой эле бардык региондордо дагы Талас Жия жакшы иштеп жатат. Таласта ошондой эле башка областтарда келип катталып ошол жака да кирип көптөгөн маалыматтарды, ушундай бизнес турларды, бекер бизнес тренингтерди да уюштуруп беришет. Келип катталып Талас Жияга мүчө болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, мен анда бул чыгарышты жыйынтыктайм. Видео жакса лайк басып коесуздар. Жакындарыңыздарга да видеону бөлүшүп коюңуздар.